Нарын райондук соту 7 жаштагы кызды зордуктап өлтүрүп койгон киши эмнеге 12 жылга кесилгенин түшүндүрдү. Мындай өкүм кылмышка шектүүнүн 60-тан ашкан курагына байланыштуу болгон. Тагыраагы кылмыш жаза кодексинин 67-беренесинин 5-бөлүгүндө эркинен ажыратууга соттолгон 55 жаштан ашкан курактагы эркек же аял болбосун жаза мөөнөтүнүн 4/3 гана ашпайт деп жазылган. Кылмышка шектүү болсо 1959 жылкы, учурда ал 64 жашта. Мыйзамда 60-тан ашкандан кийин өмүр бою эркинен ажыратууга болбойт деген нерсе туура эмес экенин буга чейин депутат Мирлан Самойкожо парламентте көтөргөн. Жогорудагы бейкүнөө наристеге байланыштуу окуя Нарындагы Орто Нуура айылында апрель айында болгон. 7 жаштагы кыз мектепке кеткен бойдон кайтып келген эмес. Апасы милицияга жана айыл тургундарынын WhatsApp тайпасына кабар берген. Ошол эле күнү саат түнкү 10 чамасында кароосуз калган үйдөн кыздын жансыз денесин жергиликтүү тургундар табышкан. Окуучунун денесине сырттан кароо жүргүзүүдө күч колдонулган белгилер аныкталган. Шектүү катары ошол эле күнү жогорудагы адам мас абалында кармалган.